Көтөрүп алып тоодон ылдый көздөп чуркаш керек. Катуу чуркаганда анан кийин көтөрүлөт да. Өзгөн районунун Чаңгет айылынын тургуну Сапарбек Мырзакматов кадимки дельтаплан жасап айылдаштарын таң калтырды. Бала кезинен эле учууну каалаган Сапарбек 5 айдын ичинде өз кыялын ишке ашырган. Атам уста болгон, темир уста болгон. Анан ошо атам темир устачылыгы дагы себепкер болду. Атам устачылыгынан үйрөнүп, ошондон улам жасадым десем дагы болот. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Атаң кылган ишти кыл дегендей, ошол атабыз кылган ишти, кесипти улантырып келе жатабыз. Анан ошо кичинекей бала кезимден эле аябай кызыкчу элем. Кээде түшүмдө деле учуп жүрө берчү элем. Аябай кызыккандыктанчы. Анан кийин ушул убакыт келди, ушул нерсени жасап чыктым да. Айылдык учкуч бул дельтапланды кадимки темир жана кездемелерден жасап эле учуп көрдү. Албетте аны жасоо учуу оңойго турган жок. Биринчи жолу анын жолу болбой калган. Талаадан айры куйрук деген канаттууну тутуп алып, анын канаттарынын өзүн жасаган эмгеги менен салыштырып көргөн. Жыйынтыгында дельтапланды канаттуунун канаттарындай үлгүдө жасады. Мына стойка, мына жиптер, мындайча айтканда мындай связка да, связка сыяктуу. Эгер мына жип жок болсо, мына тростор жок болсо, канаты бияка түшүп калат. Бул учкандын дагы өзүнчө илими бар экен да. Мен айттым баягы ушул 1,5 жыл убактым кетип калды шуну жасап. Сырлары көп экен да. Мен ойлодум эле биринчи жасаганда эле сразу учуп кетем депчи. Учуш өтө кыйын болду. Анан жыгылган учурлар болду. Жыгылдым, жаракат алган учурлар болду. Ошентип жүрүп ушу кыйынчылык менен ишке ашты да, кыйынчылык мененчи. Чачылып топтолуучу дельтаплан кайра жыйноого ыңгайлуу. Сапарбек бул эмгегин интернеттен карап жасаган. Негизги керектелүүчү тетик титан, бирок анын ордуна кадимки темирди пайдаланган. Андыктан да анын салмагы оор болуп 50 килограммдан ашат. Аябай бекемдик керек. Эгерде бир жерден ашыпка кеткен болсоң, бул адам өмүрүнө зыян келип калышы мүмкүн. Бул кечирбейт да бир ашыпканы дагычы. Ошон үчүн өтө бекем кылыш керек. Анан кээ бир адамдар ушу оор жасап коюпсуң. Азыр бунун салмагы 60 килограммга жакын да. 55 килограммдан 58 килограммга чейин. Анан оор болуп калыптыр деген адамдар дагы айтып атат. Буну жеңил кылганда бүт материалдар жукарат дагы, алсызданат. Материал жукарат, турба жукарат дагы. Анан алсыз болуп учуп кетип атканда ошол жерден сынып кетиши мүмкүн да. Анан адам өмүрүнө зыян келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн оор болсо дагы бекемдикке өтө жакшы көңүл буруш керек. Башкарууну колго алган соң бийиктиктен ылдый карай 15 метрден кийин учууга болот. Сапарбек алгач 1 чакырым алыс жерге чейин учкан. Алгачкы жолу учканда кооптуу болгондугун айтат. Бирок кийинкилери учкуч үчүн позитивдүү маанай гана тартуулаган. Кыялы орундалган Сапарбек өзү жасаган дельтапланда 50-60 жолу учкан. Коопсуздук үчүн ал өзүнүн жасаган эмгегинде өзү гана учат. Анан кийин мына ушул жерде жатып башкарып кетет да адам. Мына жерде бул жака кылганда бул жака бурулат, оң жака. Бияка кылганда сол жака бурулат. Анан аркага жылганда көтөрүлөт, өдөлөйт да. Анан алдыга мынтип өзүңө тартканда ылдыйлайт. Ушу бүт башкаруу бар да мындачы. Эки адамды учуруп көрүү идеясын ишке ашыруу үчүн гана бир жолу баласы менен кошо учуп көргөн. Эми уста бул эмгегин өзгөртүүнү көздөп турат. Мындан кийинкиси да ушул дюралюмин таап, же болбосо титановый труба таап, буларды авиационный труба деп коет, мына ушуларды таап туруп, анан кийин ошо күчтүүлөтүп, өнүктүрүп дагы жасайын деген оюм бар да. Анан мотор койсомбу деген дагы ушундай максаттарым бар. Материалын издеп табышым керек. Бала кездеги кыялын ашырган Сапарбек Мырзакматов эми жаратылышы кооз Чаңгет айылына туристтерди тартууну көздөп турат. Эми керектүү жабдууларын алып, дельтапланды башкадан жасап чыгат. Көп жылдар аралыгындагы алган билимдерин устага жаңы эмгекти жаратууга түрткү берди. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.